2021 жылдын 11-12 сентябрь күндөрү Жалал Абад областык соту тарабынан спорттуу өнүктүрүү жана дени сак жашоого үгүттөө максатында кичи футбол боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын кубогун өткөрүү иш-чарасы уюштурулду. Аталган иш-чарага Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова, жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров жана жергиликтүү соттордун судьялары катышты. Нургүл Бакирова турнирди ачып жатып, спорт адамдын ишке болгон жөндөмдүүлүгүн гана жакшыртпастан, анын кулк мүнөзүнө дагы пайдалуу таасир тийгизе тургандыгын айтты. Мен буюрса ушул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы катары бул ушул сот системасында болгон чоң реформалардын ичинде ушул спортко дагы болгон кызыгууну көбүрөөк мындай өрчүтсөм деген максатым бар. Ар бир региондордо ушул соттордун залдарында, ушул соттордун имараттарында буюрса ушул спорт залдарды ачып берүү ниетинде болуп турам. Анткени бул болсо ден соолугу чың, ден соолугу мыкты судья адилеттүү, негиздүү, мыйзамдуу чечим өкүмдөрдү чыгарат деген ойдомун. Кичи футбол боюнча турнирге судьялардан турган 7 облустун курама командалары жана Бишкек шаардык сотунун курама командасы бардык болуп 8 команда атсалышты. Ар бир команда футбол боюнча өздөрүнүн мыкты даярдыгын көрсөтүшүп, турнир башынан аягына чейин өтө курч атаандаштыкта жана абдан кызыктуу өттү. Жыйынтыгында мыкты деп табылган 3 командага кубок, грамота, акчалай сыйлыктар жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын өтмө кубогу менен сыйланышты. Биринчи орунду жана турнирдин өтмө кубогу менен Ош облустук соту сыйланса, экинчи орунду Талас облустук соту багындырышты. Ал эми 3-чү орунга Баткен облустук сотунун командасы татыктуу болду. Биринчиден биздин жетекчилерге терең ыраазычылыкты билдиребиз. Ушул футболдун аркасынан бардык Кыргызстандагы судьялардын ортосунда ынтымактуулук жаралып жатат. Ошон үчүн бардыгына терең ыраазычылык. Конокторго да чоң рахмат. Ушу ар дайым спорт биримдиктин ынтымактын көпүрөсү болуп жүрө берсин. Бардык областтын коллегаларды сыйлайбыз, бир-бирден жанагы биринчи, экинчи орунду алган баарыбыз тилектешпиз да кошулабыз. Спорт бул коллективдердин арасында ынтымакты бекемдейт да. Ошол иш-чараны өткөрүү менен биз жалпы республикалык деңгээлдеги сот системасынын ынтымагын бекемдейли деген максаттарда өткөрүп жатабыз. Мындан сырткары Медештин шартында көргөзүлгөн мыкты дарбазачы, мыкты оюнчу, мыкты чабуулчу номинациялар боюнча дагы татыктуулар аныкталып, грамоталар жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Кийинки турнирди Бишкек шаардык соту уюштурмай болду. Беле кетүүчү жагдай Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын кубогуна турнир алгач 2018-жылы уюштурулган. Биринчи турнирди Ысык Көл облусунун судьялары өткөрсө, экинчи турнирди 2019-жылы Чүй облусунун судьялары уюштурушкан. Өткөн турнирдин чемпиондук намын Баткен облусунун судьялары алышкан болчу.